Раим Матраимов келтирген зыяндын ордун толтура баштады. 80 миллион сом акчага отурду. Маалыматка караганда Матраимов көрсөтүлгөн сумманын 80 миллион сомун УКМКнын депозиттик эсебине которду. Жүргүзүлгөн тергөө иш-чараларынын алдын ала жыйынтыгы боюнча Матраимов бюджетке 2 миллион сом чыгым келтиргени аныкталды. Матраимовдун күнөөсүн аныктаган далилдердин негизинде ага кылмыш жаза кодексинин 319 беренеси боюнча кылмышка шектүү экендиги тууралуу билдирме берилген деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Раим Матраимов тергөө менен кызматташа тургандыгын айтып, Кыргызстандын бюджетине келтирген зыянды жогоруда айтылган сумманы толугу менен төлөп берерин билдиргени айтылды. Каражат атайын түзүлгөн графиктин негизинде 2020 жылдын ноябрь айынын аягына чейин төлөнмөй болду. Өзүбүз чакырганбыз. Жапаров Жээнбековдун отставкага кантип кеткенин айтты. Ал Жазира телеканалынын журналисти Жапаровго сизди бийликти коркутуу жолу менен басып алды деп айыптап жатышат. Буга кандай жооп бересиз деген суроо узаткан. Президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров ал Жазира телеканалына берген интервьюсунда мурдагы президент Сооронбай Жээнбековду отставкага кетирүү үчүн эч кимди коркутпаганын билдирди. Журналист Жапаровго сизди бийликти коркутуу жолу менен басып алды деп айыптап жатышат. Буга кандай жооп бересиз деген суроо узаткан. Мени бийликке коркутуу жолу менен келди деген туура эмес. Эгер андай жолго барганыбызда жок болуп кеткен президент Жээнбеков кайра келмек эмес. Биз аны чакырып, келиңиз баарын укук талаада жасайлы. Бирок өлкөнү мындан ары башкарууга моралдык укугуңуз жок дедик. Анын колу бутун эч ким кайраган жок. Бардыгы сүйлөшүү жолу менен аяктады деди Жапаров. Ал ошондой эле айрым адамдар анын тарапташтары таш ыргытып жатат деген жалган маалыматтарды атайлап таратканын белгиледи. Аянтта менин гана тарапташтарым болгон жок. Анда башка күчтөрдүн, адамдардын дагы жүрдү. Биз болгону баарыбыз бириктик. Биринчиден эл парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы чыкты. Экинчиден алар президенттин отставкасын талап кылышты. Эч кимдин колу бутун кайраган жок. Бардыгы мыйзам чегинде өттү. Эгер алар качып кетип келбей коюшканда укуктук талаада кайтып келиш үчүн бизге 1 жыл убакыт керек болмок. Экономикалык жактан көйгөйлөр жаралмак. Бардыгы Кудай жалгап 10 күндө аяктады. Биз алдыга жылабыз. 2005 же 2010 жылдагы окуялар кайталанбайт деди Жапаров. Интервью сураганда Садыр Жапаров анын уулуна телефон чалып, кызмат ордону үчүн акча сунуштап жаткандары болгонун билдирген. Маалымат булагы Спутник KG. Жооп берүүгө жетишпей жатам. Жапаров тарапташтарына аудио билдирүү таратты. Жапаров премьер-министр болгондон бери ага 30 миңден ашык СМС билдирүү, 2 миңден көп телефон чалуулар болгон. Мындан улам өкмөт башчы баарына жооп берүүгө мүмкүн болбой жатканын айтып, аудио билдирүү жаздырган. Интернетте президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров досторуна жана тарапташтарына кайрылган аудио билдирүү тарады. Өкмөт башчынын маалымат катчысы Дастан Дүйшөкеев бул аудио билдирүүнү чындап эле Садыр Жапаров жаздырганын тастыктады. Анын айтымында Жапаров премьер-министр болгондон бери ага 30 миңден ашык СМС билдирүү, 2 миңден көп телефон чалуулар болгон. Мындан улам өкмөт башчы баарына жооп берүүгө мүмкүн болбой жатканын айтып, аудио билдирүү жаздырган. Урматтуу мекендештер, мекенчилдер, тарапташтар, баарыңарга терең ыраазычылык билдирем. Жеңишибиз жалпыбызга кут болсун. Кудайдын кудурети жана силердин күчүңөр менен жеңишке жеттик. 10 жылдап жасаган эмгегибиз кайтты. Жакшы тилек менен иште баштадым. Азыр тыным жок иштеп жатам. Себеби мага ишенген үмүттү үзүп койсом, эл эч бир саясатчыга ишенбей калат. Элдин ишеничи өчкөндөн кийин мамлекетке коркунуч туула баштайт. Экинчиден, социалдык тармакта отурган достор, мага капа болбой туруңуздар суранам. Телефон караганга 1 да мүнөт убакыт болбой жатат. Мен бардык чалуу СМС билдирүүлөрдү карай албай жатам. Эми да карай албайт окшойм. Анткени азыр менин мойнумда 6,5 миллион элдин тагдыры турат. Түшүнүү менен кабыл алсаңыздар деп ишенем. Жок дегенде мамлекеттин ишин бир нукка салып алгычакты таарынбай турушуңарды суранам. Андан кийин тайпаларга кирип маалымат алмашып, кабарлашып турабыз деп айтылат өкмөт башчынын аудио билдирүүсүндө. Өзүбүз чакырганбыз. Жапаров Жээнбековдун отставкага кантип кеткенин айтты. Белгилей кетсек, Садыр Жапаровдор учурда президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчы. Маалымат булагы Спутник KG.
Резонанс жараткан иштерди карагыла Сыймык Жапыкеев Финполдун жамаатына биринчи кеңешмесин өткөрдү. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына жаңы дайындалган Сыймык Жапыкеев кызматкерлери менен биринчи кеңешмесин өткөрдү. Бул тууралуу Финполдун басма сөз кызматынан билдиришти. Анда Финполдун оперативдүү тергөө курамынын кеңешмеси Сыймык Жапыкеевдин төрагалыгы астында өткөнү маалымдалат. Атталган жыйналышта Финполдун коррупциялык иштерге байланыштуу мындан аркы тактикасы боюнча маселе талкууланды. Ошондой эле экономикалык коопсуздук, коомдо резонанс жараткан кылмыш иштери боюнча жасалчу кадамдардын планы тууралуу сүйлөшүлдү. Төрага Сыймык Жапыкеев Финполдун бардык аймактар боюнча иштерин күчөтүүнү жана өлкөнүн экономикалык коопсуздугунун деңгээлин жогорулатуу боюнча тапшырма берди. Ошондой эле ал Финполдун приоритеттүү иштеринин бири мамлекетке ири көрөмдө зыян келтирген жогорку кызмат ээлеген кызмат адамдарына карата козголгон резонанстык иштер болушу керектигин баса белгиледи. Сыймык Жапыкеев жарандар тарабынан Финполдун кызматкерлеринин мыйзамсыз иш-аракеттерди жасап жатканы тууралуу маалымат жетсе, буга карата катуу чара колдонуларын эскертти. Учурда Финпол тарабынан бир катар ири кылмыш иштери иликтенип, тергөө жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Булак Супер KG. Райымбек Матраимовду сот кое берди. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимов өлкөдөн чыкпоо милдетин алуу менен бошотулду. Мындай чечимди 1-май райондук соту кабыл алды. Жактоочу Мадина Ниязованын айтымында, анын коргоосундагы кардар мамлекетке келген зыянды ордуна коюу милдетин алды. Тергөө аныктаган зыяндын суммасын 2 миллиард сом болгон. Бүгүн Матраимов УКМКнын депозиттик эсебине 80 миллион сом которгон. Маалымат булагы Прасс KG. Бактыбек Сыдыков Манас аэропортунун жетекчиси болуп дайындалды. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Сыдыков эл аралык Манас аэропортунун директору болуп дайындалды. Бул тууралуу жеке булактар билдирди. Ал буга чейин 2005-2007 жылдары аталган аэропортто вице-президент, 2007-2010 жылдары президент болуп эмгектенген. 2015 жылы өткөн парламенттик шайлоодо Республика Ата Журт партиясынан депутат болуп, быйыл 4 октябрдагы шайлоого Мекенем Кыргызстан партиясынан талапкерлигин койгон эле. Маалымат булагы Назар News KG. Издөө салабыз. Ноокен районунун Бүргөндө айыл аймагынын Жеңиш айылынын тургуну 1963 жылы туулган Ахметов Оразалы Абдыкахарович өзү жашаган үйүнөн 2020 жылдын 7 октябрь күнү саат 20:00 чамасында чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголуп, бүгүнкү күнгө чейин жүргөн жери белгисиз болууда. Учурда Ахметов Оразалы Абдыкахаровичтин жүргөн жерин аныктоого мүмкүнчүлүк болбой жаткандыгына байланыштуу туугандары жана милиция аны табууга коомчулуктан жардам сурайт. Өзгөчө белгилери: бою 1,55-60 см, өңү кара тору, чачы кыска, ак чач аралашкан, маңдайкы үстүңкү тиштери түшүп калган. Кийген кийимдери көгүш түстөгү спорттук кийим, көгүш түстөгү джинсы шым, кара түстөгү кроссовки. Дайынсыз болуп жаткан Ахметов Оразалы Абдыкахарович тууралуу кандайдыр бир маалымат болсо, биздин дарекке кабарлап коюңуздарды суранабыз. Алдын ала көрсөткөн жардамыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Телефон номери 037 34 5 05 44, 0772 10 10 49, 0551 75 00 91, 0709 42 65. Райымбек Матраимов: мыйзамдын астында өзүм жооп берүүгө даярмын. Бүт жерди текшерсин, Кудайдын астында колум таза деди. Эске сала кетсек, 2020 жылдын 20 октябрында бажы органдарындагы коррупция фактысы боюнча сотко чейинки териштирүүнүн алкагында коррупцияга каршы кызматы тарабынан мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Матраимовдун жүргөн жерин аныктап, УКМКга имаратына алып келинген. Бул тууралуу маалыматты УКМК басма сөз кызматы билдирди. Жүргүзүлгөн тергөө иш-чараларынын алкагында Матраимовдун кылмыштуу иш-аракетинин жыйынтыгында республикалык бюджетке алдын ала 2 миллиард сомго жакын чыгым келтирилгендиги аныкталган. Райым Матраимовдун күнөөсүн аныктаган далилдердин негизинде ага Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 319 беренеси боюнча кылмышка шектүү экендиги тууралуу билдирме берген. Белгилей кетсек, Матраимов тергөө менен кызматташа тургандыгын айтып, Кыргыз Республикасынын бюджетине келтирген жогоруда айтылган сумманы
толугу менен атайын түзүлгөн графиктин негизинде 2020-жылдын ноябрь айынын аягына чейин төлөп берүүгө даяр экендигин билдирди. Аны менен катар алгачкы 80 миллион сом өлчөмдөгү акча каражатын УКМК депозиттик эсебине которду. Ыргалай Бекмуратова: Райымбек уулум, жолборс изинен кайтпайт, кара өзгөлөрдүн сынына чыда. Али Токтокуновго окшоп бүтүндөй эле Кыргыз эли Матраимовго жабылып эле жатып калдык. Ал мага эч ким эмес, тууганым же таанышым эмес. Аял катары, эне катары өз калыс сөзүмдү айткым келет. Баары ким кааласа мени жаман көрө берсин. Бирок адилеттүүлүк үчүн айтып коюшум керек. Кыргызстанды кара тумоо баскан кезде болгон 7 дубандын айыл кыштактарына жардам көрсөттү, деди Ыргалай Бекмуратова. Ага кошумча, мына бүгүн тергөө сурактарына өзү барыптыр. Жүрсүн тергөө, ак болсо ага ачылып, кара болсо карасы ачыкка чыксын. Кыргыз элине айтат элем, жолборс жыгылганда жабыла калып талбай бир аз мүмкүнчүлүк берели. Кечээ Азимбек Бекназаровдун сөзүн уктук баарыбыз. Анын айткан сөздөрүнө абдан ыраазы болдум. Мындай учурда травиалист деп айтсаңар, таарынышат кээ бир адамдар. Бирок Азимбек мырза айткандай эле, эмнеге ошол Матраимов менен иштеген дагы 3 киши жөнүндө эч ким сүйлөбөйт. Көп жерден эле угуп жүрөбү? Болгон окуяларга Райымбектин колу тийген эмес экен. Бирок азыркы учурда башынан мындай учурда өткөрүп жатса, демек таасирдүү адамдардын, таасирдүү өлкөлөрдүн тиешеси бар болуп калышы мүмкүн. Адилеттүүлүк болсо жакшы болот эле. Райымбек уулум, пенделерге жардам бергенден көрө мамлекетиңе жардам берсең жакшы болот эле. Жыл бүткөнгө чейин Кыргызстанга колуңан келишинче жардам берчи. Кыргызстанды толугу менен карызынан кутулганга жардам бер уулум. Кудай буйруп, тергөө иштериң таза бүтүп, акталып чыгасың деп үмүттөнөм. Жана Кыргызстанга жардам бергенден кийин жакшы бир жумушка кабыл алынасың деп ишенем, деди Ыргалай Бекмуратова.